Өкмөт полимер жана пластикалык материалдарды утилизациялоо боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул документтин долбоору күнүмдүк турмушта колдонулуп жүргөн желим баштыктардын калдыктарын азайтуу максатында иштелип чыкты. Азыр кайда барба желим бөтөлкө менен баштыктан бут жалынат. Экологдор полиэтилендин жаратылышка тийгизген терс таасирин айтып коңгуроо кагып келет. Буга чейин Ысык көлдүн жээгинен желим баштык менен бөтөлкөлөр жыйналса, эми көлдүн ичи тазалана баштады. Бул Кыргызстандын гана эмес, дүйнө элдеринин көйдөнүндө турган маселе. Я думаю, в этом ничего. Тилекке каршы дүйнө жүзү боюнча жылына 9 миллиард тонна желим баштык өндүрүлөт. Мунун 9% гана кайра иштетилет. Ошондо калган миллиардтаган тоннасы айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизүүдө. Кыргызстанда бул маселеге өзгөчө көңүл буруп жатканы жакшы болду. Бул желим баштык табигый жол менен чирибейт, аны өрттөгөндө айлана чөйрөгө диоксин жана фуран сыяктуу булгоочу заттарды бөлүп чыгарат. Бул болсо жаратылыш менен калктын саламаттыгына кесепетин тийгизбей койбойт. Ошондуктан аны кайра иштетүүнү жолго салуу керек жана акырындык менен кагаз жана кездеме баштыктарга өтүү зарыл. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буга чейин өткөн ишембиликте дагы билдирген. Мы должны жить в чистоте, в порядке. Тазалык өзүбүздөн башталат эмеспи? Бул биздин өлкөбүз. Келечек муунга экологиялык таза жаратылышты мекенди өткөрүп беришибиз керек. Айрымдар пластикти иштетүү зыян деп айтып жүрүшөт. Бирок андай эмес. Көп эле өлкөлөрдө желим баштыктары кайра эле иштетилип жүрөт. Пластикти кайра иштетүү менен электр энергиясын жана газды өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мына ушул мыйзам долбоору менен ички рынокто полиэтиленди утилизациялоого төлөмдөрдү киргизүү дагы камтылган. Бул болсо кагаз пакеттерин колдонууга өтүүнү шарттайт. Мы считаем все-таки на данном этапе. Бул мыйзам долбоордо каралып жаткан утилизация үчүн жыйым экологиялык зыяндын ордун толтурууга багытталат. Жыйымдар экологияга келтирилген зыяндарды жок кылууга мүмкүндүк берүүчү капиталды борбордук топтоо үчүн республикалык бюджетке жөнөтүлөт. Ушул мыйзам долбоорун кабыл алууда республикалык бюджеттен кошумча каражат сарпталбайт. Юридикалык жактарды электрондук формада, тагыраак айтканда онлайн режиминде мамлекеттик каттоо башталды. Бул өкмөттүн юридикалык жактарды электрондук формада мамлекеттик каттоо боюнча пилоттук долбоорду жүргүзүү жөнүндө токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында ишке ашырылууда. Белгилей кетүүчү жагдай мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү максатында юридикалык жактарды онлайн каттоону киргизүү боюнча иштер аткарылууда. Юридикалык жактарды, филиалдарды онлайн каттоо, кайра каттоо, ишинин токтотулгандыгын каттоо долбоорун ишке ашыруу 2 этапка бөлүнгөн. Биринчи этап юридикалык жактарды онлайн каттоо. Экинчиси юридикалык жактарды, филиалдарды онлайн каттоо, кайра каттоо, ишинин токтотулгандыгын каттоо. Муну менен катар бул электрондук маалымат базалары түндүк системасына кошулду. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Ош облусуна жумуш сапары менен барды. Анда Боронов бир катар социалдык объектилердин ачылыш салтанатына катышты. Алай районунун Күнелек айылындагы мектептин ачылышында биринчи вице-премьер-министр билим берүү тармагын өнүктүрүү өкмөттүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири экендигин белгиледи. Бүгүнкү күндө ушул өкмөттүн программасына ылайык социалдык объекттерди куруу маселеси, бюджеттин дээрлик көп пайызы ошол социалдык объекттерди курууга кетип атат. Бүгүнкү бул айылдагы курулуп бүтүп пайдаланууга берилип аткан мектеп дагы ошол программанын негизинде, президентибиздин жарлыгынын негизинде жасалып аткан иш-чаралардын бири. Кубатбек Боронов ошондой эле мектепке өкмөттүн атынан компьютердик жабдыктарды тапшырды. Белгилей кетсек, 225 орунга ылайыкталган мектептин жаңы имаратынын курулушу 2015-жылы башталган. Учурда мектеп интернетке туташтырылган жана заманбап компьютердик техника менен жабдылган. Ошондой эле Кубатбек Боронов Алай районунун Ленин айыл өкмөтүндөгү Согонду айылындагы 60 балага эсептелген Наристе Согонду бала бакчасынын ачылыш салтанатына катышты. Ал балдарга эрте билим алуу жеткиликтүү болсо, алардын ар тараптуу өнүгүүсүнө жана келечекте ийгиликке жол ачарын белгиледи. Мындан тышкары сапардын жүрүшүндө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Сопук Коргон айыл өкмөтүнүн Бүлөлүү айылынын жаңы курулган административдик имаратынын ачылыш салтанатына жана Сопук Коргон айылындагы спорт комплексин курулушун баштоого капсула салууга катышты. Мамлекеттик ипотекалык компания Немец өнүктүрүү банкы каржылай турган турак жайды каржылоо программасын ишке киргизүү алдында турат. Белгилей кетсек, өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасын жүзөгө ашыруу максатында Кыргызстан менен Германиянын өкмөттөрүнүн ортосунда турак жайды каржылоо жөнүндө келишимге кол коюлган. Ошол келишимдин шартына ылайык учурда программаны жүзөгө ашыра турган ата мекендик коммерциялык банктар менен кол коюлууда.
Немец өнүктүрүү банкынын линиясы менен каржылана турган программа аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Тагыраак айтканда, өлкөнүн бардык региондорундагы турак жайы жок тургундардын үй алуусуна шарт түзүлөт. Бул каражаттар 10% жылдык үстөк менен берилет. Аймактарда жашаган биздин жарандар түздөн түз ошол биз кол койгон банктарга түздөн түз кайрылышат. Акиматка барып списокко турушпайт. Банкка ошол өзүнүн төлөй ала тургандыгын тастыктаган документтер болуш керек биринчиден. Экинчиден, акыркы 3 жылдын ичинде эч кандай сделкалар болбош керек. Недвижимость боюнча жана өзүнүн үйү болбош керек, өзүнүн жана өзүнүн үй бүлөсүнүн. Бирлей кетсек, республикада жарандардын узак мөөнөттүү турак жай насыясы үчүн керектүү шарттар түзүлүүдө. Ипотекалык насыянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери пайыздык үстөк 3 эсе төмөндөдү. 2016 жылы 12-14%дан 12%га чейин, 2017 жылы 8-10%га чейин, 2018 жылы 7-9%га чейин төмөндөдү. Учурда пайыздык үстөктү 6-8%га чейин түшүрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасы ишке кирген жылдардын аралыгында тагыраагы 2016 жылдан 2019 жылга чейин республикалык бюджеттен 4,2 миллиард сом бюджеттик насыяга бөлүнгөн. Ошентип, мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насыя берүү жолу аркылуу 4371 үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылууга жетишти. Быйыл 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү Кой Таш айылынын жашоочулары менен жолугушту. Комиссиянын өкүлдөрү айылдагы бир катар объекттерге барышты. Анын ичинде турак үйлөр өрттөнүп кеткен айылдык милиция бөлүмү бар. Вице-премьер-министр Жеңиш Разахов Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахим менен жолугушту. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 11 октябрда Ашхабад шаарында жетишкен макулдашуусунун алкагында вице-премьер-министр Жеңиш Разахов менен Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Ибрахимдин ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жана укук иштери боюнча жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Жолугушууда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын калган тилкелериндеги долбоордук сызыкты чийүүнү улантууну активдештирүү боюнча ар тараптуу пикир алмашуу жүрдү. Туруктуу аракеттеги жумушчу топтун ишмердүүлүгү мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маселелерди тез арада чечүү боюнча конкреттүү натыйжаларга жетишүүгө багытталат. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын жетекчилери эки өлкөнүн чек ара аймактарында ишке кирген топографиялык жана укуктук маселелер боюнча туруктуу аракеттеги жумуш топтун алкагында иш жүргүзүү боюнча конкреттүү тапшырмаларды беришти. Эки тараптан тең ушул маселени жандандырыш керек, жүргүзүш керек, бул маселени жылдырыш керек деген жакшы ойлор болуп атат. Азыр эми биз урматтуу Азим Ибрахим менен жумушчу топторго тапшырманы бердик. Ошол деталдуу иш-чара иштеп чыгып, ошол учурашуулардын графигине тактап чыккыла деп неме кылдык. Мен ойлойм, азырда жумуш уланып атат, бүт процесс жүрүп атат. Встреча прошла в духе взаимопонимания, и мы очень надеемся на то, что в дальнейшем будет активизирован процесс, связанный с делимитацией и демаркацией. Будут созданы постоянные рабочие комиссии, которые будут дислоцированы в городе Баткенском районе и в городе Сфаре. Они на постоянной основе. И мы, как руководители, сопредседатели межправительственных комиссий с обеих сторон, будем с ними в тесном контакте, останемся сколько необходимо здесь, чтобы наладить их работу. Атамекендик өндүрүүчүлөрдөн мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү менен атамекендик бизнести өнүктүрүп жатабыз. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттө өткөн кеңешмеде билдирди. Сатып алуулардын акча каражаттары башка мамлекеттерден чыгып аткан товарларды сатып алууга жумшалат. Биз өзүбүздүн салыктан түшкөн акча каражаттарын, мындан тышкары мамлекеттик ишканалардын сатып алууга жумшалган каражаттарды жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында өндүрүшчүлөр чыгарган товарларды жана
кызматтарды ушу биз өзүбүздө сатып алабыз деген саясат болот, күчөйт дегенбиз. 8 айдын жыйынтыгы менен жакшы көрүнүштөр бар экен. Эми бул канчалык так экенине дагы такташыбыз керек, бирок жылыштар бар экенин, мамлекеттик органдар түшүнүп ушул саясатты колдоп аткандарын көргөзөт. 2019 жылдын сентябрынан тарта сынактык документацияны тариздөө, ички товар өндүрүүчүлөр үчүн сатып алуу суммасына жараша милдеттүү түрдө 20%га чейин жеңилдик көрсөтүү чектөөсү киргизилген. Биздин департамент мамлекет сатып алуулар боюнча булар мониторинг жүргүздү, анан көптөгөн замечаниялар негизинде сатып алуучу уюмдар ушул льготаны бергенге аргасыз болду. Мисалы, ушул эле 18 жылдын 9 айында карасак, болгон 346 конкурста эле льгота берилген болчу. Мисалы, сентябрь айынын башында Замирбек Марипаевичте болгон чогулушта болгону 8% льгота берилди дедиле. Ошондо 1,5 айда биз дагы 10%га көбөйткөнгө жетиштик. Биз ойлойбуз, могу жылдын аягына дагы бул сумманы кескин көбөйткөнгө дагы мүмкүнчүлүк болот. Сатып алуучу уюмдарга пландалган бюджетке жараша жеңилдиктерди бир түргө келтирүүнү шарттайт, деди өкмөт башчы. Финансы министрлиги ата мекендик товар өндүрүүчүлөр тарабынан чыгарылган товарларды сатып алуу боюнча анализ жүргүздү. Мекеменин маалыматына караганда, учурда ата мекендик товар өндүрүүчүлөр тарабынан чыгарылган товардын 112 түрү бар. Ата мекендик сүттү, суу, мөмө жемишти сатып алуу 99% түсүп алдыда турат. Курулуш материалдарын сатып алуунун көрсөткүчү дагы жаман эмес. 90%-дан ашык. Ал эми күйүүчү, майлоочу май жана медикаменттер негизинен чет өлкөдөн алынып келинет. Бул сандар рыноктогу чынык абалды көрсөтүп турат. Тагыраак айтканда, биз эмненин үстүндө кантип иштейбиз, кантип өнүгөбүз деген маселелердин үстүндө иштешибиз керек экенин көрүп турабыз. Бул бизнес үчүн дагы жакшы багыт болот. Ишкерлер мына ушул көрсөткүчтөргө таянып, суроо талап жогору болгон товарларды өндүрө турган жаңы ишканаларды ачса болот деп белгиледи премьер-министр. Өкмөт башчы товар толугу менен Кыргызстанда өндүрүлгөнүн тастыктай турган Соода өнөр жай палатасынын сертификаты бар ишканалардан өлкө боюнча 20сы бар экенин маалымдады. 92 ишкана чийки затты гана импорттойт. Абылгазиев мамлекеттик инвестиция программасы боюнча ири долбоорлорду ишке киргизүүдө ата мекендик ишканалардын катышуу үлүшү бүгүнкү көрсөткүчтөн дагы жогору болушу керектигин өзгөчө белгиледи. Мисалы, мамлекеттик инвестициянын эсебинен курулуп жаткан жолдорду салууда буйртманы чет элдик жалданма ишканалар алса, ал эми жумуштарды субподрядчик аткарат. Алар болсо биздин эле компания жана анда иштегендер дагы биздин эле жумушчулар. Эмне үчүн биз аларга тендерди утуп алууга мүмкүнчүлүк түзүп бере албайбыз? Чет элдик жалданма компаниялар алып жаткан акчаны жумушту аткаргандар алсын, деди премьер-министр. Буга байланыштуу Мухаммедкалый Абылгазиев транспорт жана жолдор министрлигине долбоорду сапаттуу ишке ашырууну жогору коюу менен ата мекендик компанияларга зарыл болгон жардамдарды берүүнү тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев курулушта жана өндүрүштө абага чыккан зыяндуу заттарды азайтуу боюнча жумуштарды активдештирүүнү тапшырды. Бул тапшырманы өкмөт башчы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын ишмердүүлүгү боюнча өткөн кеңешмеде берди. Премьер билим берүү мекемелерин, балабакчаларды жана ооруканаларды куруудагы көзөмөлдү күчөтүүнү белгилеп, экологиялык жактан таза материалдарды колдонуу керектигин айтты. Муну менен катар премьер-министр өкмөт башкаланын борбордук бөлүгүндөгү май куючу станциялардын коопсуз районго көчүрүү демилгесин колдойт деди. Ошондой эле өкмөт башчы республикадагы мыйзамсыз, уруксатсыз курулган жеке турак жайлардын санын эсепке алууну тапшырды. Кичи жана Улуу Памирде жашаган этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилди. Аларга азык-түлүк, жылуу кийим-кече, жылытуу мештери, дары-дармек, медициналык буюмдар жана эң керектүү болгон товарларды алып барышты. Бул үчүн өкмөт 5 миллион сом бөлгөн. Жалпы жүктүн салмагы 70 тоннаны түздү. Мындан тышкары гуманитардык экспедициянын мүчөлөрү Кичи жана Улуу Памирдин тургундары менен жолугушуу өткөрүп, анда Кыргызстандын аймагынан балдарына билим берүү маселесин талкуулашты. Кыргыз тарап бул маселеге жардам берүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Кыргызстан өкмөтүн жылга бизди эстеп, биздин эт боору туугандарыбыз бул катык жолдо кыйналышып, шунда бизге жардам жеткирип турганыга көптөн көп рахмат, кулдук айтып, ыраазычылык билдиребиз. Бизге керектиктерин баарын алып келипсиздер, пешке алып келипсиздер, ун, күрүч, туз бизге керектик ушул анан Памирда бизде мында бир ачлык жок, айдап жаңдай бир мында жегидей өзүңөр жылга көмөк кыласыңар. Кыргызстан туугандыктарга көптөн көп чоң рахмат. Биз сиздердин колу путуңарбыз. Бизди иншалла дайыма унутуп калбайт деген тилектерибиз бар. Силер Кыргызстан биз мана ушул ала тоодой бизге топуру барчы. Бизге башка улуттарга болсо да биз кыргыз дөөлөтбүз, өкмөтүбүз бар деп
мактанабыз. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Баткен облысындағы бир катар социалдык объектилердин курулушу менен таанышты. Алгач Аксай Тамдык жана Аксай Рабат жолунун курулушун көрдү. Курулуш иши 2014-жылы башталган Аксай Рабат автомобиль жолунун узундугу 25 чакырымды түзөт. Долбоордун сметалык баасы 584,5 миллион сом. Жолго шагыл төшөөгө жалданма компания 20 миллион сом которгон. Каттамдын узундугу 6 чакырым келген тилкеси кеңейтилди. Учурда жолдо курулуш иштери уланууда. Ушул жылдын ноябрь айынын соңуна чейин каттамда салуу иштери бүткөрүлүп, андан кийин ушул жолдон чоң жүк ташуучу унаалардын каттоосуна уруксаат берилери күтүлүүдө. Мындан тышкары вице-премьер-министр Аксай айыл округунун Бакай участкасындагы ирригациялык системанын курулушу менен таанышты. Быйыл бул объектини каржылоого 50 миллион сом каралган. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков инфраструктуралык объектлердин курулуш иштерин сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Объективдүү кыйынчылыктарга карабастан мамлекет бардык социалдык милдеттемелерди аткарууда. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Бул чөйрө өткөн кылымдан тартып кесиптик мүнөзгө ээ болгону менен анын түпкүлүгү тереңде жатат. Мээримдүүлүк, боорукерлик, кайрымдуулук, ырайымдуулук, соопчулук, гумандуулук деген сыяктуу иштер адамзат жаралгандан бери жашап келет деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчы калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана аярлуу катмарынын абалын жакшыртууга багытталган мамлекеттик саясатты ишке ашырса жана жарандардын тийиштүү деңгээлде социалдык жактан камсыздай алса, күчтүү жана өнүккөн өлкө катары баа берилерин белгиледи. Социалдык системага, коргоо системасына социалдык коргоо министрлиги аркылуу 10,3 миллиард сом сарпталып атат. Мына азыр жаңы бюджетти талкуулап атабыз. 11,9 миллиард сом. Жылдан жылга өсүп атат. Мындан тышкары 50 миллиард сом пенсияга тартылып атат. 60 миллиард сом акча пенсия жана жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөргө жумшалып атат. 161 миллиард сомдун салыштырмалуу 60 миллиард сом сиздер иштеп жаткан тармакка сарпталып атат. Бул абдан чоң көрсөткүч. Бул биздин мамлекеттин саясаты эң биринчи адамдын муктаждыгын чечүү саясаты күчөп, өнүгүп бараткандыгын көрсөтмөкчү. Премьер-министр өкмөт улгайган адамдарды социалдык жактан камсыз кылуу, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кам көрүү, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, социалдык мекемелерди колдоо жана жумушсуздуктун санын кыскартуу боюнча маселелерди чечүү иштерин жакшыртууга күч жумшап жатканын белгиледи. Зарыгып турган адамга жардам берүү бир соопчулук. Ал эми ар дайым бирөөнүн кароосундагы адамга сиздер айлыктын аздыгына, социалдык проблемаларын чечилбегенине, өзүңүздөрдүн үй бүлөдөгү проблемаларды унутуп, ушу мамлекеттик кызматкер катары, эң мамлекеттин фундаментинин негизи катары, ушулардын баарына өзүңүздөр баш отуңуздар менен келип, ушуну өмүрүңүздөрдү арнап, ушу жерде сыймыктанып, иштеп жүргөнүңүздөр бул кайтарымсыз абдан ыйык кызмат. Биз мындай адамгерчиликти жайылтуу боюнча дагы өзүбүздүн миссиябызды унутпаш керек деп ойлойм. Бишкек шаарында Кыргызстан жана Сауд Арабия королдугунун ортосундагы кызматташуу боюнча Кыргыз-Сауд биргелешкен комитетинин экинчи жыйыны өттү. Комитеттин Кыргыз тарабынан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Сауд тарапты Сауд Арабия королдугунун курчап турган чөйрө, суу ресурстары жана айыл чарба министри жетектеди. Анда Кубатбек Боронов өлкөлөр ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкты активдештирүүгө Кыргыз тарап кызыктар экенин белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн мүчөлөрү менен бирге Кыргыз-Тест мамлекеттик мекемесине барып, мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктаган тестирлөөдөн өттү. Өкмөт башчы тест тапшырып, тестирлөөнүн бардык негизги критерийлери боюнча эң жогорку балл алды. Премьер-министр ошондой эле Кыргыз-Тест мекемесинин иши жана кыргыз тилин үйрөнүүдөгү ыкмалардын негиздери менен таанышты. Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн мамлекет мындан ары да күч аракетин жумшай берерин белгиледи. Эң биринчи мамлекеттик тилди билүү деп эле айта бербей, муну үлгү болушубуз керек биз. Мамлекеттик жетекчилер, өзгөчө өкмөттүн мүчөлөрү менен мамлекеттик орган жетекчилери кыргыз тилин мамлекеттик тилде эркин сүйлөп, жогорку деңгээлде өзлөрүнүн оюн билдиргенге, жазуу жүзүндө да, ооз эки жүзүндө да билдиргенге милдеттүү деп эсептейм. Мына ошондо биз жанагы кыргыз тили келечеги жок деген
Бізде бар да пессимистер. Ушулардын баарын тилегин ташкап турабыз да. Бул туура эмес.